Салам достор, кандайсыңар, жакшысыңарбы? Азыркы видеону мен ушул Максат Муктаров биздин кесиптешти жана лайф коучтун тренингтерин жана анын WhatsApp аркылуу тренингтерин жарнамалоо максатында андан маек алган болчумун да. Аны менен сүйлөшүп жатып, мен өзүм байкабай көп нерселерди акырын түшүнүп баштадым да. Мага бул нерселерди ал ар келгенде эле айтат, кайталап элечи. Бирок ушунусунда мага бир өзгөчө бир ачылыштар жаралды да менин башымдачы. Сіздерден сұранып кетет элем, бул видеону көргөндө анча-мынча пауза коюп, бир нерсе ойлорду жазып көрсөңүздөр, анан көргөндө да бир жолу эмес, 2 жолу, 3 жолу кайталап көрүңүздөр да, себеби ар бир адамга керектүү нерселер айтылды да, жөнөкөй нерселер, бактылуулук сырлары айтылды да. Кыскасы сиздерге ошол жакшы отуруп көрүүңүздөрдү каалайм. Ошол. Дүйнөдөн келип бир жаңылык айтып бергенге мага кызыкчылык болот. Анан Кыргызстандагы элдердин өнүгүүсүндө салым кошкон бул мен үчүн аябай чоң бакыт. Чоң максаттарымдан бирөө бул кандай Кыргызстанга кошкон бул биринчи кадамдар да. Чынында да андан да чоң максаттар бар. Ошого карай кеттим. Анан биринчи адам баласы эң жакшы кылган нерсени баштаса болот, эң оңой нерсени, чоң нерсени күтпөйчү. Азыр мен ушул жаатта, ушул билимдер менен, ушул тренингдер менен мен ойлойм, ошо Кыргызстанга эң чоң салым ушул деп ойлойм да. Ушул маалгача сиз көп тренингтерди өткөрдүңүз. Анын бир натыйжасы болуп атабы, кандай болуп атат? Биринчи бул тренингдерди өтөөдөн мурда мен өзүм бүт нерсени үйрөнүп чыктым. Мага эң керек нерсе, мисалы, бир үй бүлө кантип бактылуу жашай алат? Бул мага суроо болчу да. Анткени кимден сурасам ар биринин үйүндө бир чыр-чатактар болот да, мындай уруш талаштар болот, мындай көңүл алуулар болот, көңүлүн сындырып койгондор болот. Анан балдардын өстүрүү боюнча булар мага чоң суроолор болчу да. Өзүмдүн жашоо, мен бактылуу үй бүлө кургум келди да. Анан бүт өзүмдүн мурда билген теорияларымды колдондум, ал болбойт, анан бул болот, ошентип аягында жакшы техникаларды таптым. Аны өзүмө кылып көрдүм үйдө. Азыр Кудайга шүгүр биздин баягындай бактылуу үй бүлөнүн мындай эми карап көрсөк, ошолор келип калыпты да, мен мурда кыялданган нерселеримчи. Анан ошол үйрөнгөн нерселеримди башка элдерге бөлүшкүм келди. Анан тренинг кыла баштадым, WhatsApp'тан тренинг кылдым. Азыр дагы эле бар, WhatsApp тренингибиз бар. Анан жөнөкөй мындай келип тренинг кылам. Ошолдо үйрөнгөн кишилердин анын мага айткан эмелери бар да, отзыв деп коет го, баягы жашоосу кандай өзгөрдү. Алардын жашоосу мен күткөндөн да көп өзгөрүп кетти да. Анткени алар дагы башка киши да, алар менден да жакшы кылышы мүмкүн да. Анан ошондо алар уккандан кийин мага аябай кандай келди. Ал киши мисалы 40 жылдан бери издеп жүрөт да, же 20 жылдан бери издеп жүрөт. Кандай кылсам бактылуу жашайм? Кандай кылсам аялым менен урушпайм, кандай кылсам жолдошум менен урушпайм? Кандай кылсам жакшы бала тарбиям, кандай кылсам ишим жакшы болот? Кандай кылсам акча топтойм? Азыркы актуальный эмелер мындай, акча топтой алып атам дейт да, мындай канчадан бери иштеп атам, акча топтой алып атам дейт да. Ошондо ошолорду билген. Анткени бул нерсе коучинг, тренинг жөнөкөй мектепте окутулбайт. Жок андай нерсе мектепте, университетте. Мисалы сиз кантип бактылуу жашаш керек деген мектебине баргансызбы? Жок. Же мисалы чөнтөгүңүздө 100 000 доллар болсо эмне кыласыз? Машина алат же үй алат. Мисалы мен эле ошондой кылчумун да. Бирок ошонун 100 000 доллар машина үй албай бирдеге коюп же бирдеме кылса, акчаны да тапса, ошонусуна машина алса жакшыбы, жаманбы? Жакшы. Жакшы, бирок аны билбейбиз кантип кылышты. Мындай нерсеге, мындайча айтканда, бул тренинг, бул базарда бош жер бар да. Мындайча айтканда, тренингде мектепте, университетте окутулган нерселер окутулган үчүн бул аябай популярный болуп атат. Америкада азыр экинчи бат өнүгүп аткан индустрия бул коучинг. Биринчиси IT технология. Жашоодо эң канааттандырган нерсе же эң мындай энергия берген иш ушул коучинг экен меники. Ошону тапкандан кийин 3 жылдан кийин мен коуч болдум. Азыр бактылуусуз, үй бүлөдө эч кандай проблема жок, аялыңыз менен урушпайсыз, балдарыңызды урушпайсыз, баары ошондой жөнүндө. Ошондой Ошол. Мен азыр өзүм айттым. Негенде мага биринчи очередь мага эме бактылуу үй бүлө экен да, өзүмдү карасам. Мисалы, аябай бизнес кылып уже бир жака кетип калсам же көп иштеп койсом, убактымды көп жумушка берип койсом, үйдө мисалы алар көрбөй да бир чыр-чатакта чыксам, мен аны тигин таштап коем да. Андан көрө бактылуу жашасам деп мындай проекттерди таштап койдум да. Мен өзүм жашоомду карасам, биринчи мен үй бүлөмдү түптөшүм керек экен да. Азыр Кудайга шүгүр аябай жакшы болуп калды, аябай эме болду. Анан ошондон кийин уже мен баягы финансылык жактагы чоң проекттер, анткени коуч катары көп киши акчаны сурайт экен да. Кантип акча тапсам болот депчи. Азыр мен ушул убакта мен көп нерсени үйрөнүп атам. Акча тапканда бир жөнөкөй адам, мисалы сизге окшогон же любой эле айлыкка иштеген киши кандай кылганда акчасы көбөйөт, кандай кылганда акча алат, же кантип ойлонуш керек. Көп нерсе ой жүгүртүүдөн да. Мисалы биз рабочий мышление, анан эме да, бизнес мышление, же мындай жакыр ой жүгүртүү, анан бай ой жүгүртүү, ошолор жөнүндө изилдейм мисалы. $1 миллион бар, үй бүлөңүз бар, кайсыны тандайсыз?
эки тандоонун ортосунда болгон эмесмин, бирок албетте үй бүлөмдү тандайм. Көп киши ошо үй бүлөсүн тандайт да, акчаны тандабайт. Анткени үй бүлө көбүрөөк эме берет да адамгачы, бакыт берет да акчага карагандачы. Ошого биринчи үй бүлөнү таптайт. Ошого анан мындай туура эмес түшүнүктөр бар. Акчам болгондо бактылуу жашайм дегенчи. Мен мисалы каалаган акча болгондо бактылуу жашайм деп жүргөнмүн, мисалы чоң суммада $1,000,000 эмеде. Бирок анча акчасы жок эле бактылуу жашоону курса болот. Экөө башка нерсе да. Мисалы үйгө келсеңиз сөзсүз жакшы акча болгон үчүн келинчегиңизге жакшы сүйлөшүңүз керекпи же ал сизге жакшы сүйлөшүш керекпи? Качан гана сиз акча таап келгенде? Жок, ал өзүңүздү кыйнап атасыз да. Мен ушундай техникалар үйрөтөм. Сиз акчаңыз болбой эле үй бүлөңүздү жакшы кылып аласыз. Ошол жакшы үй бүлө сизге аябай түрткү берет. Мисалы азыр келинчегим мага өтө көп поддержка кылат да. А мурда түшүнчө эмес. Ал билбейт да, мисалы мен башка жака кетем, коучинг кылам, тренинг кылам, ушундай эме успешный эме болом десем, ал эми өзүнүн эмесин көрөт, өзүнүн жашоосун. Жок болуп атасың, же акча алып келбедиңби, же үй кандай, дагы эле ушинтип жүрөбүзбү, ушундай биздин банальный эме суроолор болот го. Ошолор адамды кармап турат да. А эгер сиздин келинчегиңиз сизди түшүнбөсө, анда сизге поддержка кылыш кыйыныраак да. А бактылуу үй болгондон кийин азыр мисалы бияка келип атам, башка жактарга барып атам, менин келинчегим аябай жакшы түшүнөт. И азыр мисалы WhatsApp'тан жазда же эме кылганда мага аябай поддержка берип атат да. Бул деген сөз мен бул жакта 2 эсе продуктивный болуп атам да. Андан да көп эме кылып атам да. Бул жеке өнүгүү дегенде бул ар бир адамга керек. Мисалы мындай да, сиздин жеке өнүгүүңүз менен сырткы нерселериңизге байланыштуу. Мындай айтканда, сырткы нерселериңиз, акчаңыз, социалдык статусуңуз, алардын баары сиздин жеке өнүгүүңүз менен байланыштуу. Сиз мисалы көп нерсе билсеңиз, мисалы англисче билдиңиз да, туурабы? Жеке өнүктүңүз, бир тилди үйрөндүңүз, туурабы? Тилди үйрөнгөндөн кийин социалдык эмеңиз кеңейди. Ким менен сүйлөшүп атасыз? Ошо америкалыктар менен сүйлөшүп атасыз, башкаларды угуп атасыз, мисалы көбөйдү. Же жакшы бир билим алдыңыз, өзүңүздү өнүктүрдүңүз дейли. Мисалы билим дегенде диплом маанилүү эмес. Мисалы кызыккан нерсе, мен коучмун, мен диплом менен коуч болгон жокмун. Андай азыр диплом да жок да, бир сертификаттар берип, бул жаңы индустрия да бизгечи. Бунун университети жок азырчы. Ошого көбүнчө биз кантип үйрөнөбүз? Биз баягындай тренингдерден үйрөнөбүз, коучтардан үйрөнөбүз, университет эмес ошондой эмелерден үйрөнүп, ошо үйрөнгөн нерсебизди мындай элге үйрөтөбүз да. А бунун аябай эффекти күчтүү. Мисалы мен ушул азыр 3 жылда үйрөнгөн нерсемди, ушуларды университетте үйрөнгөнсем мен анда 5 университет бүтүрүшүм керек да. 25 жылым кетет агачы. Сизден мынтип сурашабы? Сиз эгер баарын билсеңиз, дүйнөдөгү секреттин баарын билсеңиз, бактылуу болууну билсеңиз, сиз өзүңүз бай болдуңузбу? Сиз өзүңүз чоң бизнесмен болдуңузбу? Биринчи аны сураган кишилер баягындай ийгиликтүү кишилер эмес, жашоосун өзгөрткүсү келген кишилер эмес. Көбүнчө нааразы кишилер азайт да. Эми ал жерде мисалы мындай нерсе бар да, мисалы жаш баладан да бир нерсе үйрөнсөңүз болот да, туурабы? А бирок сиз жаш баланы мугалим катары карабайсыз да, бирок ошол нерсени ушунан үйрөнөсүз да, түшүндүңүзбү? Мен мисалы мындай, сурооңуз мындай да, эми өзүң эмнеге жеттиң деген суроо, туурабы? Ушунча нерсе кылдым, өзүң эмнеге жеттиң? Мен өзүм суроо бердим да. Мен суроо бердим, мен ийгиликке дегенде баягы акчалай ийгилик, мисалы менин башымда, ар кимдин башында ар түрдүү экен да, мен бирөө бай жашайм дейт да, анын $5,000,000 бар да. Бирөөсү бай жашайм дейт, анын 10 миллиону бар. Бул субъективдүү нерсе биринчиден. Экинчиден өзүмдөн сурадым, мен эмнеге мисалы акчалай десек, мисалы акчалай успешный эмесмин. Мен успешный деген мисалы $10 миллион дейли, мисалычы мага. Же $100 миллион мисалы. Мага ошол успешный деп билинет, ошол акча мисалы. Мен эмнеге ага жетпедим? Мен мындай үй бүлөлүк эмеге жеттим. Мисалы айтам да, мен азыр кайсы киши келсе деле, менин өскөн сфера мисалы үй бүлөлүк, карын катнаш мисалычы, анан өзүмдү жинимди келтирбей, өзүмдүн эмоцияларымды контроль кыла алган нерселериме өнүктүрдүм. Анткени биринчи адам ичинде бир каалаган нерсеси бол да. Сиз ушул серый светти жакшы көрөт экенсиз. Эмнеге жакшы көрөсүз дегенде аягында эмне дейсиз? Билбейм, а вкусак не спорят, уже бүттү, ичиңизден келди. Менден да сурайт да, сен неге ушуну кылып атасың? Неге үй бүлө бактылуу? Билбейм. Мен биринчи нерсем бактылуу үй бүлө куруш. Анан ошол курганда мурда эмне деп билет элем? Аябай байысам, бактылуу үй бүлө болот деп. Анан мисалы 10 миллион тапкан жокмун. Анда 10 миллион тапкыча бактыксыз жашай берем, балдарым өсүп кетет да, мисалычы. Анан ошондо суроо бердим. Акча менен связь жок деп эме кылдым, чечим чыгардым. Анан акчасыз эле ошо $10 миллион калып алсам, ансыз эле мен эмне кылдым? Өзүмдү ошол бактылуу үй бүлөктү курганга аракет кылдым да, ошол нерсени курдум. Акча менен связь жок экен. Даже мындай нерсе бар психологияда. Башка бирөө сизди бактылуу кыла албайт да. Мисалы келинчегиңиз, сиз мындай буну кылбай атат, нааразычылыгыңыз бар го, муну кылса тигиндей болот депчи. Ошонун баарын кылсын, сиз айткандын баарын кылсын. Отидо, мисалычы. Бирок сизди бактылуу кыла албайт экен да. Анткени адам өзүн өзү бактылуу кыла алат экен. Ошон үчүн бир нерсени билбей, көбүнчөсү мен бул келинчегим бактылуу кыла албады, ажырашып кеттим башка бир. Ал кишини эч ким бактылуу кыла албайт да, өзү кылмайынча. Көп элдер түшүнбөйт да, мисалы мени келинчегим бактылуу кылыш керек, же жолдошум бактылуу кылыш керек.
ошол жактан күтөт да. Же өкмөтүн бактылуу кылыш керек, же бирөө ата энем бактылуу кылыш керек, бирөө бактылуу кылыш керек да, бирөө кылыш керек деген. Алар бүт идеальный болгон чакта деле ал киши бактылуу боло албайт. Психологияда ушуну нерсе адам өзүнүн каалаган даражачалык бактылуулукту өзү эле бере алат экен да. Башка бирөөдөн күткөндө биз ойлойбуз да, келинчегим бактылуу болот, ошо үйлөндүк, эме кылдык, бактылуу үй бүлө жашайбыз деп, жок, алар калат экен. Мен өзүм жоопкерчилик алышым керек да. Успешный киши бактылуу боло албашы мүмкүн. Бирок бактылуу киши успешный деп айтып коет да. Мен мисалы ошо келинчегимди же балдарымды мындай сүйүндүрүп үйгө келгенде ал мындай жакшы сүйлөп жашашыбыз керек да, туурабы? Мындай настроениябыз түшпөш керек, эме болуш керек. Ошол бар да азырчы. Бирок мен аны мурда акча менен кылам деп кыйналып жүргөнүм болбойт экен да, акча мененчи. Акчасыз эле болот. Биринчи элдер ушуну чечип алыш керек да, бактылуулук өзүнчө, акча өзүнчө. Эми караңыз, мен ушуну бактылуулук үй бүлөнү чечкенден кийин, өзүмдүн баягы эмоцияларымды контроль кылгандан кийин мен уже акчага кирдим азырчы. Мен эмнени издеп атам билесизби азыркы убакта? Мен ушуну изилдеп атам, азыр уже канча нерсени таптым. Жөн эле мисалы акча тапкан деле оңой нерсе. Ошо тапкан киши түшүнгөндө ал нерсеничи кыла берет. Мага коучинг оңой. Негине мага жагат, туурабы? Мен бир жолун таап алганмын. Коучинг эмнеге оңой өзүмө түшүндүргөн боюнча, мен адамдын ичи менен эме иштейм да. Ичи деген эмне? Ошол сезимдери. Коркуусу, сүйүүсү, максаты, визуализация, каалоосу, ошолор менен иштейм дагы. Анан аны оңдогондон кийин ал киши ийгиликке жетет. 80% ийгилик адамдын ичи. Же мындай айтканда 80% айлык, акча, байлык адамдын ичи. Жөнөкөй адам Россияда иштейт, же үйдө домохозяйка болуп отурат, же бирдемке кылат, же жумушу жок. Ошолордун кантип акча таап байып кетишини азыр изилдеп атам. Ошону азыр уже колдонуп атабыз. Анын жыйынтыктары чыгып атат. Бир бала акча эмеге иштейт экен, айлыкка. Анан бир эмебиз бар, multiple source of income. Multiple деген көп булактуу акча каражат булактуу, каяктан акчалар келет. Ал жигит азыр 5 булак табыптыр, жөнөкөй эле ишчи бала. 5 жактан акча келип атыптыр буга. Ал 10ду максат коюптур, 5өө бүттү. Өзү айлыкка иштейт дагы эле. Түшүнүңүз, ошондой техниканы ойлонгондон кийин ал келип атат. Ал бул результатта бул жыйынтык. Мисалычы, ал баладан сурадым, кандай кылдың, эмне кылдың десем, ошо үйрөнгөнүңдү кантип колдондуң десем, айтып берди мага. Айтып бергенде ошол биз үйрөткөндө аябай мындай, ошол техника иштейт экен да, ошол сыяктуу. Ошондон жыйынтык алып атабыз. Бул сапар кайсы темалар боюнча тренинг өтөсүз? Бул сапар 2020 ийгилик жылым деген. Бул тренингде максат кантип коюлат? Деги эле максат коюш керек, койбош керек, мисалычы. Максаттуу адам бактылуу болуп жашайт экен да. Гарвард университетинин изилдөөсү болчу. Максаты жок адам ошо максаттуу адамдан бактысыз болот экен да. Ал деген сөз мен могуга жетем деп жазгандан кийин анан уже бактылуу башталат экен. Ал даже жеткен жок ал жакта. Просто тапты максатын. Анан бир эже бар, азыр максатын кече жакында тапты да, бир 2 жума мурда. Тура албай калдым дейт да, монтипчи, күнүгө жазат, эме кылат, сурайт, эме кылат, мындай. Эмне кылсам экен ошого жетиш үчүн деген болот. Эгер ал жок болсо, эмне кылам? Эртең менен турганда эгер бирдемке кыл, ишиңиз жок болсо эмне болосуз? Турасыз дагы, бир аз эс алып алайын деп кайра жатып аласыз, мисалы да. Ишиңиз болсо турасыз дагы, сразу кетесиз да, максатыңыз бар да. Сиз эми көпчүлүк аудитория, публика менен иштеп келесиз да. Негизи адамдарда маанай кандай? Психологиялык жактан биздин абал кандай азыр? Кыргызстандагы абал. Мен эми Кыргызстанды көп жакшы билбеген үчүн мен соц тармактардан карайм, ошол радиолордун, эмелердин, Инстаграмдагы кабарларды окуйм да. Анан кече жакында эле мындай биякта телевизор көрдүм, бияк карасам бир суроо берди, журналисттер айтат. Бишкекке метро курулат экен, анан кандай карайсыз дегенде, ошондо бир мындай карадым, бир 80% жаман нерсени айтты. Жаман дегенде мындай айтты да, баштап жерлерди оңдоп албайбы, тигилер мындай кылбайбы деп, мындай ал проектке, ал суроого, метро курууга мындай поддержка бербеди да. Бул деген сөз бир аз адамдардын маанайы жакшы эмес экен деп ойлодум да. Бул маанай өзүнчө, бул сабак бизде дагы маанай аябай күчтүү нерсе. Бул секрет да, мындайчы. Элдер билбейт, мындай жөнөкөй эле маанайың кандай дегенде. Сиз маанайыңыз жакшы болгондо өзүңүз кандай көрөсүз? Күзгүдөн. Жакшы. Красавчик, мындай. Анан маанайыңыз жаман болсо кандай болот? Могул жерим эме болуп атат, мындай арыкмын, семизмин, бияк. Ошол, көрдүңүзбү, сиздин бетиңиз өзгөргөн жок да, физический черта деп коет го, мисалы, бет түзүлүшүңүз өзгөрдүбү? Өзгөргөн жок. Бирок бир жактан карап атасыз, аябай сулуу көрүнүп атасыз, бир жактан сулуу эмес көрүнүп атасыз. Көрдүңүзбү, бунда айырмасы эмне болуп атат? Оюңуз, ичиңиз. Түшүнүңүз, настроенияңыз, маанайыңыз. Маанайыңыз жакшы болгондо пландарыңызды карайсыз да. Пландарыңызды карасаңыз эмне болот?
как раз болот, бул болот, ошол болот. Маанайыңыз жаман болсо бүт болбой тургандар көрүнөт да. Бул психология ошондой. Маанайыңыз жаман болсо жакшы нерсе көрө албайсыз. Маанайыңыз жакшы болсо жаман нерсе көрө албайсыз. Настроениңиз көтөрүшүн, мен эртең менен туруп алып настроениямды көтөрүшүм керек, эмне кылам, шоколад жешим керек дейсизби, же келинчегиңиз жакшы сүйлөсө маанаңыз көтөрүлөт, келинчегиңиз жаман сүйлөп койсо маанаңыз түшөт. Бирөөдөн сырттан да, ошол акчаңыздан, экономикадан, бүт сырткы факторлордон. Эми сизге секрет. Эгер ошолорго таштабай, маанайыңызды өзүңүзгө жоопкерчилик алсаңыз, мен маанайымды көтөрүп жүрүшүм керек. Азыр дайыма. Болду, менин максатым ошол. Мен ошол максатты эле кылам. Мен маанайым азыр жакшы жаманбы карайм да. Жаман болбосо, значит, эмнени жаманды ойлоп атам. Каалабаган нерсемди ойлоп атам да. Анда каалаган нерсеңизди өзгөртөсүз. Аны ойлоп кой. Мындай болгондо эмне болот деп болгонун ойлосоңуз, маанайыңыз көтөрүлөт. Анан дагы биз техниканы өтөбүз. Мындай нерсе техника бар да, жакшы үйрөнсөңүз. Жашоодо, дүйнөдө эч ким мага бир нерсе кылып бергенге милдеттүү эмес. Ушуну башыңызга алып алсаңыз, сиздин маанайыңыз түшпөй жүрөт. Мисалы, үйгө келсем, келинчегим тамак жасаш керек да, мисалы, туурабы? Милдеттүү да. Келем жасабай койсо, настроением түшөт, туурабы? Мен айтсам, милдеттүү эмес ал. Тамак жасаганга милдеттүү эмес деп келсем, ал жасап алса, күтүлгөн нерсе да, туурабы? Эчтеке болбойм, жасаган. Эгер вдруг жасап калса, мен аябай кубанам да, мындай күтүлбөгөн нерсе. Как будто коңушу тамак жасап келиптир бизге. Аябай рахмат айтасыз, ошол сыяктуу келинчегиңизге айтасыз. А мурдагы максат эмне кылчу? Тамак жасаса, тамагын жейм, болду. Сен үйдө отурасың, келинчегиңме. Мен иштеп атпаймынбы? Экөөбүз тең кылып атабыз, туурабы? Сен кылышың керек. Ал жерде маанайым көтөрүлгөн жок. Жөн эле жеп койдум, рахмат байдым, бүттү. Эми ошол эле нерсеге башкача подход, башкача көз караш. Ал мажбурун милдеттүү эмес деп келсем, тамак жасап койсо, сюрприз, ага да аябай жакшыраак. Буну мен кылганмын жашоодо. Мен буларды үйрөнүп өзүм жашоомо кылганмын. Ошондон кийин азыр менин маанайым тез эле түшө бербейт да. Анткени мен ошого милдеттүү эмес деп кылып алам. Постоянно ошентип жүрөм. Анан кылбай койсо проблема жок. Кылса сюрприз болот. Ага да аябай жакшы рахмат айтам да. Ушул коучинг бул эң негизги ишиңиз, Мен Киясакиден үйрөнгөн бир сөзүм бар, ага чейин билбейт элем да. Адамдын бир профессиясы болот дейт. Анан бизнестери болушу мүмкүн, бир канча. Неге профессиясы болуш керек? Профессия деген мындай, хоббиси деп коеюн, мындай жаккан нерсеси. Мага жаккан нерсе дайыма энергия берген бул коучинг да. Мен мындан миллиондорду таба албайм, анткени бир кишимин да, мен барып сабак берем. Бирок бизнесим болсо, коучинг бизнес. Центрлер. Азыр, кстати, жакында ачабыз ошол. Коучинг центр ачайын деп атам, атайын ошо келгенде ошондой. Коучинг центрди кантип ачам? Мисалы, коучинг центр жазылат, балким торговый центр деп болот, балким бир жерде болот. Мындай да темалар бар. Кайнене келин. Мисалы, туура максат коюу же туура кесип тандоо, депрессиядан чыгуу, үйдө келгенде настроение жакшы болуу, балдарды тарбиялоо, бизге эң керектүү нерселерди коучтар ошол жерде келген пациент эмес, жөнөкөй кишиге үйрөтүп жашоосун өнүктүрөт. Коучка келген киши болгон состояниясынан жогоруга чыгат. Социальный, финансовый, дагы башка физический неме боюнча биздин максатыбыз ошол. Биздин ишибиз ошол. Коучтар эмне кылат? Кайсы даражада болбоңуз, ошол финансовый, социальный эме боюнча, физический боюнча ошол даражадан жогору даражага чыккан болосуз. Биздин ишибиз ошол. Психолог эмес бул, туурабы? Бузулган. Сиз мындай оорулуу эмессиз, туурабы? Жөнөкөй эле кишисиз. Дагы ийгиликтүү болом деп атасыз. Же жагы бактылуу жашайын деп атасыз. Же Кыргызстанга салым кошоюн деп атасыз, туурабы? Ошол коучтарга келгенде бул коуч ар кимге керек? 7 жаштагы баладан 70ке чейин керек. Ушул коучинг президентке керек, ушул коучинг үйдө отурган аял кишиге керек, бала караган же домохозяйство. Бул уборщикке керек, бул баягы ооруган пациенттерге керек. Буларды баары коучинг бүт нерсе да. Анткени ошол абалдан жогору болуш керек. Бүгүнкү тема болду, мисалы, өнүгүү, бакыт да. Мындай айтканда, бактылуу болуш үчүн баары өнүгүш керек. А өнүккөндө адам университетте бир эле жак өнүгүп атпайбы? Ошол математиканы ошол эле жак өнүгүп атат. Баягы маанайды өнүктүрүү сабагы барбы? Маанайды көтөрүү сабагы жок да. Ошону коуч алып келет да. Ошол коучинг центрлерге жана сиздин тренингтериңизге катыша албай, балким региондордо же чет өлкөдө жүргөн, бирок сиз айтып атпайсызбы, 7 жаштан 70 жашка чейинки адамдар бар. Ушундай өзү түшүнүп, мага да керек экен деп эме кылса, кантип сизден сабак ала алат? Биз бир жылдан өтүп калды. WhatsApp аркылуу беребиз ошол сабактарды, тренингдерди. Жумасына 3 жолу тренинг жиберем. Ал 45 мүнөттөн 1 саатка чейин ал тренингди угат, түшүнөт, секреттер бар ичинде, сырлар бар, ошону үйрөнөт, үйрөнгөндөн кийин жашоосунда колдонот, колдонгондон кийин ал сразу ответ алат. Мындай көрөт анычы. Мага ушуга чейин канча киши жазды. Мындай айтпа десең да айткысы келет да. Ойлосоңуз, сиз мындай сиз да айттыңыз го, жана айтып келдиңиз, сиз бир проектти алып барып келип, успешный экен сиздин проектиңиз.
мен айтпа десем де айткыңыз келип жатат, ой мен мындай кылдым дегенчи. Ошол сыяктуу алар да мага айткан да. Алар да айтканда мага аяк дем күч берди, анткени бул техникалар иштейт экен. Мен биринчиден иштегенин билем, анткени мен өзүм колдондум да, бирок элдерди иштейби билбейт элем да. Алар айткан сайын эме кыла баштады. Ошентип анан мындай жеке тренингдерге чакырат, анан уже бизге келбейсизби дейт, ошол сыяктуу да. Анан жакшы жагы ошо WhatsApp дүйнөнүн кайсыл жагында болсо уга бересиз, бир, экинчиси аны кайра уга бересиз. Ал жерде 50 мүнөт турат, мисалчы 1 сааттык тренинг бар. Угат, түшүнөт, бир нерсе кылат, жагат, ошол эле тренинг кайра угат, дагы башкача чыгат. Ал кечке уга берет. Мен эмелер бар, угуучулар бар, ошо трени деп коет, биз окуучуларбыз да, машыгуучулар, жашоого машыгуучулар да. Мен машыктыруучу болуп атпаймынбы, мисалы, машыгуучулар аябай көп эме айтат да, машыгуу дегенин өзү эле эмне? Кайталаныш керек деген сөз да. Ошону кайра угуш керек да. Бир жолу укту кылды, андан кийин белгилүү убакыттан кийин адамдын түзүлүшү ошондой экен да, ал унутат да. Баягы эмоциялар түшөт, мотивациялар түшөт. Анан дагы угуш керек, дагы чыгыш керек. Мына залга барган сыяктуу да. Мисалы мен булчуң алыш үчүн эмне кылышым керек? Бир жолу барсам жетпейт да. Мен жумасына 2 жолу барам да, мисалчы. Аларда тренингдер ошо 2 жолу, 3 жолу угуп туруш керек да. Чоң рахмат. Сонун маек болду деп ойлойм. Тренинг жөнүндө байланыш жолдорун ушул видеонун астынан алып алсаңыздар болот.